Hey, what's up world? This is again Gerald. Саламатсыздар ғой. Бұл қайрадан біз четтилбиз. Біз сабақ узантмакчыбыз. Бүгін сіздерге біз сүйлөмдүн түрлөрү менен тааныштырабыз. Мурунку сабактарда біз сүйлөмдү кантип түзөт ошо менен тааныштырганбыз. Бул сабакта біз ошол түзүлгөн сүйлөмдөрдүн эми түрлөрүнө келебиз. Тереңдетип дагы улантып беребиз. Biz eskертип кетсек, biz билебиз, англис тилинде subject жана verb echo аркылуу сүйлөм түзүлөт. Жана бир айырмасы башка тилдерден, башка тилдин баардык тилдештери аркылуу түзүлөт сүйлөм. Башка тилдердин айырмасы verb бул дайыма керек болчу нерсе да. Ошондуктан бизге be деген бир учур керек эле, be деген этиш керек болчу, болуу деген ошонун жардамы менен биз ушул ылдыйда көрүп турган 4 сүйлөмдү түзүп алдык. Do жана be не колдонуп эки түрдүү сүйлөм түзүлөт экен. Башка айтканда do эмнеге do деп турабыз, башка айтканда бардыгы эле бир этиштерди биз do менен билип алсак болот. Do'ну которуп койлу, бул кылуу деген, делать, кылуу. Live эмне кылат? Жашайт. Live жашоо. Эмне кылат? Like жакшы көрүү. Эмне кылат? Иштейт. Иштөө, work. Эмне кылат? Sleep. Уктайт, уктоо. Ошентип жана башкалар, жана ошондой бардык эле сөздөрдү биз экенбиз do менен таба алсак болот экен. Бул жерде 4 сүйлөм көрүнүп турат. Бул жерде эгерде биз do'ну кантип колдонобуз экен, дагы кийинки дагы уланып дагы бир аз do менен бин айырмасын түшүнгөндөн кийин азыр ошо детальный киребиз. Do'ну кандай дагы колдонгонубуз бул жерде. Азыр биз жөнүндө биз экөөнүн do менен бин айырмасын айтып коелу. Бул жерде этиш көрүнүп турганда жашоо, уктоо, иштөө, тамактануу деген этиштер көрүнүп турган учурда оңой эле subject менен verb'ти кошуп этип сүйлөм түзө беребиз. Бул жерде көрүнүп турган сыяктуу. I live in Moscow. Мен Москвада жашайм. Мен Москвада жашайм деген. Бирок жашайм деген сөз verb сөзсүз subjecттен кийин verb экинчи келиш керек, аны билебиз. Ошентип туура сүйлөм түзүп алдык. I live in Moscow. I work in Moscow. Иштейм. Мен Москвада иштейм. Бул жерде көрүп турганда этиш экинчи келди, туура түзүлдү. Subject ким кылат? Мен кылып атам. I sleep every night. Ошондой эле уктоо. Эмне кылат? Уктайт. Ким уктап атат? Мен уктап атам. Мен уктайм дейт. Ар түндөсү уктайм деди. Бул жерде туура сүйлөм түзүлдү. I have lunch at noon. At noon деген өз түштө, чак түштө, башка айтканда 12-де деп отурушат. Ровно 12-де. Демек have lunch некен, lunch бул түштүк тамагы, have деген бул жерде тамактануу болуп калды. Жөө, ичүү деген мааниге дагы. Не болуп калды? Мен түшкү тамакты түштө, чак түштө тамактанам деди. Ошондой эле тамактанам деген ушул have lunch, have деген түшүндүрүп берет. Ошентип I have бул жерде этиш менен subject менен verb'тү ордуна коюп туура сүйлөм түзүп алдык. Эми be качан колдонуп эле? Be кээ бир учурларда биз билебиз, кыргыз тилинде мисалы дайыма эле verb колдоно бербейт. Мисалы бул жерде көрүп тургандай мен эркекмин деп турат бул жерде. Мен эркекмин, эч кандай этиши жок эле. Но англис тилинде кайталап кайталап кетчү нерсе бул verb жок. Этиш түзүлбөйт да. Ошону айтып кетчүбүз. Эми бини качан колдонот экенбиз? Бини сиздер ким экендигиңиздерди, же бир нерсенин эмне экендигин, же кандай экендигин, же кайсыл жерде экенин, же кайсыл жерде болот экенин жөнүндө сөз кылганда бинин жардамы менен түзөбүз. Бирок бул жерде би жардамчы этиш эмес. Англис тилинде азыр ошо түшүнүктөргө кирмекчибиз. Main verb жана helping verb деген бар, жардамчы этиш эмес, бул главный этиш болуп атат да. Main verb деген бул негизги этиш, helping verb жардамчы этиш. Бул жерде жардамчы этиш катар иш кылат, бирок жардамчы этиш эмес бул жерде. Негизги этиш. I am a man дейт. Бул жерде ким экендигиңизди билдирип атабыз, ким экендигиңизди турабыз? Мен, эркек, мен. Ошондо I am a man деп түшүндүрдү. Бул эмне экенин түшүндүрүп атабыз? Cell phone, сотуу телефон. It is a cell phone. Эмне экенин түшүндүрдүк? Сотуу телефон. Бул сотуу телефон деген бул. Moscow is beautiful. Москва кооз деген түшүндүрөт. Кандай экенин билдирип атабыз? Кандай экенин? Кооз. How деген кандай деген түшүндүрөт. Where деген кайсыл жерде деген. I'm in Moscow. Кайсыл жерде? Москвадамын. Ошентип мына бини колдондук. Am, is катары бини колдондук. Бини дагы кайсыл жерде кандай, кайсы учурда кандай болуп турат экенин эгер билбей турсаңыздар, экинчи сабакка өтүңүздөр, экинчи сабакта кеңири түшүндүрүлгөн. Улантып беребиз. Улантып бермекчибиз, жана бул жерде жана do'ну колдонуп турганда, do'ну колдонгон учурда, то есть этиш белгилүү болгон учурда кандай сүйлөм түзүлөт экени жөнүндө дагы бир кичинекей бир өзгөчөлүк бар, ошону айтып кетмекчибиз. Бул жерде көрүп турасыздар. I, you, we, they дейт. I, you, we, they. Мен, сен, же, силер. Же, сиз деген намайыңыз бар. We, биз, they, алар деген сөздөн кийин этишти колдонсок, этиш өзү дагы гана келет дагы. I, же, you, we, they деген колдонсок этиш өзү келет да, эч кандай өзгөрүү болбойт. Бирок he, she, it болгондо
Ошондон кийин эч колдонсок сөздөрдө бир өзгөрүп болот, ал s кошулат. Кандай болот экенин байкайбыз. Мисалы, he деген келсе сөз etch кошуп коебуз. Etchке s кошуп коебуз. She деген келсе etchке s кошуп коебуз. It деген келсе etchке s кошуп коебуз. Буну мындай көрөйлү азыр. Бул кандай s кошулат? Мисалы, бул дийде турган эчтер алып колдонойлу да. Мен жашайм. I live. Эч кандай өзгөрүп болбойт. Ушинтип эле колдоно беребиз. You live, сен жашайсың. We live, биз жашайбыз. They live. Өзгөрүп болбойт, ушундай колдоно беребиз. Бирок he live дегенде эмне деп билебиз? S тош керек сөзү. Эмне болот экен? He lives деген туралы экен. He live деген туралы болбойт. He lives болуш керек. She деген эле ошондой нерсе. She lives туралы болот, live туралы болбойт. It live эмес, it lives болуш керек. Туурасы ушул. Жашоо деген сөз болот. Эми жакшы көрүү деген сөз алайлы. I like, you like, we like, they like өзгөрүп болот, ушундай эле колдоно беребиз. Бирок he like, she like, it like болбойт дагы. Бардык учурда эмне болуш керек экен? Бардык учурда s кошулуш керек экен. Башка айтканда he likes, she likes, it likes болуш керек экен. Like деген жакшы көрүү. Эми sleep деген уктоо. I sleep. Кандай болот экен? I sleep, you sleep, we sleep, they sleep болуп, эч кандай өзгөрүү болбосо эмне өзү колдоно берет. Бирок he she тарапта сөзсүз эмне дедик? S болот экенбиз да, кандай болот экен туурасы? He sleeps болуш керек экен же she sleeps, it sleeps болот. Туурасы ушул болот экен. Уктоо деген сөз. Мисалы, жылмайуу деген сөз smile. I smile, you smile, we smile, they smile болгоно боло берет. Бул жерде бирок жөн эле сулай беребиз. Ушундай грамматикасы ушундай да, англис тилинин. Кандай экен? He же she иттен кийин сөз эсланыш керек экен. He smiles, she smiles, it smiles. Ал жылмаят деген сөз. Окей. Ошол бирок да бир өзгөчөлүк бар. Мисалы, do дегенди колдонгондо, do'ну колдонгондо I do, you do, we do, they do болот. Кылуу деген сөз мен кылам, ал кылат, сен кыласың сыяктуу. Ал эмес сен, биз, алар кылат деген. Бирок бул жакта өткөндө he do, she do, it do болбойт. Эслаш керек, билебиз, эслаш керек. Эсти улап коебуз. Бирок эсланганда do бир аз башкача өзгөрөт. Дос болбойт дагы, does болуп өзгөрөт. Does эмне экен? Does бол do'га эсланган учуру эмне экен? Does экен. Does экен. Окей. Кандай болот экен? He does болуп калат экен. Же болсом she does болуп калат экен. Же болсом it does болуп калат экен. Does эмне экен? Бул просто эсланган учуру, do'нун. Do бир аз башкача өзгөрөт, does болуп. Ошол улантырабыз дагы. Улантырайлы англис тилинде. Башка айтканда бардык тилдерде 4 түрдүү сүйлөм болот. Алар экөөсү сүйлөм, экөөсү суроо. Сүйлөмдөр позитивдүү жана негативдүү болуп бөлүнөт. Ошондой эле суроолор да позитивдүү жана негативдүү болуп бөлүнөт. Мен Москвада жашайм, же мен Москвада жашабайм болобу? Суроосу мен Москвада жашаймынбы, же мен Москвада жашабаймынбы болуп. Позитивдүү сүйлөм, негативдүү сүйлөм. Башка айтканда позитивдүү кылам, барам, окуйм, уктайм. А булар кылбаймын, барбайм, окубайм, уктабайм. Ушулар негативдүү. Суроолор болсо окуймунбу, кыламбы, же сен болгон болсо, айдын ордуна сен болгон болсо, окуйсуңбу, кыласыңбы, барасыңбы, уктайсыңбы? Ушулар. Бул жерде негативдүү суроо болсо, позитивдүү суроо ошондой болду. Негативдүү суроо окубайсыңбы, кылбайсыңбы, барбайсыңбы? Ушулардын баары экен негативдүү суроо деп коет экен. Булар кандай түзүлөт? Буларды биз жана айтып кеткендей эле, же айтып эстей албай атам, айтсак керек. Этичтер 2 бөлүнтү дегеле, этичтер 2 бөлүнтү дегеле, этичтер жардамчы жана негизги этич болуп, бул жерде жардамчы этич туну колдонобуз. Do жардамчы этич катары колдонулат. Кайсы учурда колдонот экен байкайбыз. Биринчи учур I live in Moscow. Бул жерде эч кандай do'нун кереги жок. Бул жөн эле мен Москвада жашайм деген сүйлөм түзүп алдык. Экинчи учурда мен Москвада жашабайм дегенге биз сөзсүз not колдонуп, кылбайм дегенде эле not эстегиле. Not бул орусчадагы не, же кыргызчада эмес, же кылбайм дагы байм барго, ошол not болуп түшүндүрүлөт. Бирок not жалгыз келе албайт да. Мисалы, I not live in Moscow десе туура эмес болуп калат да. Жетишсиз болуп калат, сүйлөм туура эмес болот. Ошондой эмне болот экен? Биз do деген жардамчы этичтин жардамы менен биз ушул сүйлөмдү түрүн түзүп алат экен. Башка айтканда негативдүү сүйлөмдү I do not live in Moscow деп түзүп алат экенбиз. Туурасы кандай экен? I do not live in Moscow. I not live эмес, I do not live экен. Демек дуну качан болот экенбиз? Ошол сүйлөмгө түзүп атканда, негативдүү түрүн түзүп атканда, ошондой эле суроону түзүп атканда. Мен Москвада жашаймынбы? Кыргызчада б деген суроо экенин түшүндүрүп койду. Англисчеде
кайра эле do деген жарымчечтин жардамы менен суроону түзүп алабыз. Subject'in астында калыш керек. Биз билебиз, subject бул жерде I, verb live. Ушул subject'in астында do койсок эле суроо болуп калат. Do I live in Moscow? Суроо экен түшүнүп калабыз, Суроону да сөзсүз do менен түзөт экенбиз, Ошондой эле do not echo кошулганда, do not echo кошулганда эки түрдө айтса болот. Do not деп айтса болот, же болбосо экинчи түрү бар. Кыскартуу түрүндө экөөнү чогуу жазып туруп мынтип айтса болот. Don't деп койсо болот. Бул don't деген эмне экен? Do not-тын эле кыскартылган түрү. Жана грамматикалык жактан эки тең туптура. Коркпой колдонсоңуздар боло берет. Эми бул жерде суроону түзүп алдык эле. Do I live in Moscow? Мен Москвада жашаймынбы деген суроону. Бирок биз суроону мен Москвада жашабаймынбы кыла турмаса эмне болот? Биз сурооду сөзсүз билебиз. Do астына алып келип койсок эле Do I live in Moscow? Суроо болуп калды. Бирок бул жөнүндө суроо мен Москвада жашаймынбы? Эми Москвада жашабаймынбы кылыш үчүн not тап келиш керек. Бул not'ты кыскартып жазып койдук. Эмне болду? Don't I live in Moscow болду турасы. Don't I live in Moscow? Ошентип сүйлөмдүн дагы, суроо түрүнүн негативдүү суроо түрүн түзүп алдык. Ушундай эле эмне болду? Don't I live in Moscow болсо, ушундай негативдүү суроо түрү түзүлөт экен. Ушул 4 түрүн үйрөндүк. 4 түрүн 4 түрдө ушинтип түзүп алдык. Бирок бул жерде көрүп турасыздар, do эмес, does да болуп турат. Does'ды билебиз. Эми does бул do'га эс уланган учуру качан колдонобуз? Анда улантып кетели. Биз билебиз да жанакы жерден билебиз. Жанакы жактан билебиз, жанакы жактан. Жанакы эс уланат, эс уланбайт деген бөлгөндө айттык. He, she эс уланат дедик. Ошондой эле бул жерде he'ни мисал катары алдык. He дегенде биз he live in Moscow деп айта албайбыз. Сөзсүз болуш керек экен. He lives болуш керек экен. He lives болуш керек экен. Эмеш керек экен? Бул жерге s-ти кошпосок туура болбойт экен. He lives in Moscow болот экен, туурасы. Ошондой эле ал жашабайт дегенде кайра эле биз not-тын жардамы менен коюп алдык. He do not live in Moscow. Бирок бул жерде билебиз, s гана, s уланыш керек эле да. S өзү live уланыш керек эле билебиз, бирок live-ге уланбайт. Бул жардамчеч live-ге айтат дагы, ке жашоону жеңилирээк кылайын да, s-ти мага берет дагы эмне болот экен? Ошентип жардамчетиш s-ти улап алат экен. Биз билебиз, do s уланганда does болот. Ошентип туура сүйлөм болот экен. He does not live in Moscow болуп түзүлөт экен. Кандай экен? He does not live in Moscow. Окей. Бул эмне деген? Бул ал Москвада жашабайт деген. Ошондой эле. Ал дегенде биз билебиз, do астына окуп койсок эле суроо түзүлүп калат. Бирок бул жерде эмне болуш керек эле? S болуш керек эле. S кайсы жерде болуш керек эле? S бул мына live'ден кийин болуш керек эле. Бирок кайра эле жарымчеч келген учурда эле ушул негизги этиштин S-ин бул жерде алганда эле бул жерде дагы алып алат. Кантет экен? Мага бер дейт экен дагы. S-ин алып атканда do-га эсланса биз билебиз, does болот. Туурасынан өткөн does he live in Moscow? Does he live in Moscow болот экен, Do he эмес, does he болот экен. Фонтөрөбүз. Фонтөрмөшүбүз. Ошондой эле бул жерде эмне экен? Don't. Азыр токтосаңыздар, биз бул жерде даярдап коебуз. Кандай болот экен? Do he live in Moscow? Бул жерде болуш керек, биринчиден does болуш керек, Does болуш керек. Себеби he-де биз дайыма эле эмне улайбыз? He-де s улайбыз. Бирок he-де s уланганда мына live-дин s-ин эмне дедик? Жарымчеч дайыма келгенде өзүн алып алат, does болуп. Ошондой эле биз эмне деп сүйлөм түзүп келатат, суроо түзүп келатат. Жашабайбы ал деп, ошондой эмне? Doesn't болуп. Мурунку сабакта үйрөнгөндөй, doesn't he live in Moscow болот. Кандай болот экен? Doesn't he live in Moscow? Ошол doesn't he live in Moscow болот экен. Ошентип бул маанилери кандай экен? Doesn't he live in Moscow болгондо, бул жерде he lives in Moscow деген бул ал Москвада жашайт, бул жерде ал Москвада жашабайт. Not-тын жардамы менен түзүп алдык. Билебиз, биз кыскартып дагы түзсөк болот, мындай алып жана көрсөткөндөй. He doesn't not дегенде кыскартып кошуп жазып койсо болот. He doesn't live in Moscow деген Москвада жашабайт. Ошондой эле does he live in Moscow? Бул суроо болуп калды. Does he live in Moscow? Does he live in Moscow? He х жумшак айтылгандыгы үчүн дайыма англисинде х жумшак айтылат да, ошондо тест сүйлөгөндө, американецтердин сүйлөгөндө does he live in Moscow эмес, does he live in Moscow деп окуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондой эле doesn't he. Ошондой эле х жумшак болгондуктан эмне болот экен? Doesn't he эмес, кандай болуп калышы мүмкүн экен? Doesn't he live in Moscow болуп калышы мүмкүн экен. Бул ал Москвада жашабайбы дегенди түшүндүрөт. Уланта берейли. Эгерде би колдонгондо кандай түзмөк экенбиз?
би колдонгондо кандай чечим экенбиз сүйлөмөбүздү. Ошону кийинки сабакта улантайлы. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Okay, ladies and gentlemen, thank you for being with us and see you next time. Bye.